Парламентте коалициялык көпчүлүктүн тараганы расмий түрдө маалымдалды. Көп узабай эле президент Алмазбек Атамбаев өкмөттү таратуу боюнча жарлыкка кол койду. Жогорку кеңеш референдум жөнүндө мыйзам долбоорун 3-окууда жактырды. Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктардын топтому менен тааныша аласыздар. Түз эфирде мен Асели Бусурманкул кызы, саламатсыздарбы? Парламентте коалициялык көпчүлүктүн тараганы расмий түрдө маалымдалды. Жогорку кеңештин бүгүнкү пленардык жыйынында төрага Чыныбай Турсунбеков парламенттик көпчүлүктүн башчысы Канатбек Исаев тарабынан берилген коалициялык көпчүлүк ишмердигин расмий токтоткондугу тууралуу атайын катты окуп берди. Катта коалиция парламенттик көпчүлүк деген өзүнүн статусун жоготту деп айтылат. Эскерте кетсек, 24-октябрда КСДП Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс жана Ата Мекен фракцияларынан турган парламенттик көпчүлүк коалициясы тараган. Көп узабай эле президент Алмазбек Атамбаев өкмөттү таратуу боюнча жарлыкка кол койду. Бул боюнча өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Анда айтылгандай, өкмөт өкүлдөрү жаңылары дайындалганга чейин милдетин аткаруучу болуп иштеп турушат. Көпчүлүк коалициясын түзүү мандатын президент Алмазбек Атамбаев коалиция тарагандан кийин 3 күндүн аралыгында фракциялардын бирине табыштай. Айрым маалыматтарга таянсак, мамлекет башчысы мандатты КСДП фракциясына берет. Алдын ала маалыматтарга караганда, жаңы парламенттик көпчүлүккө КСДП Кыргызстан, Республика Ата Журт кирет. Калган фракциялары оппозициялык азчылыкта калат. Жогорку кеңештин депутаттары референдуму жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун 3-окууда жактырды. Аталган мыйзам долбооруна 89 депутат макул десе, 15 эл өкүлү каршы деген пикирин билдиришти. Белгилей кетсек, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча Кыргызстан, КСДП, Республика Ата Журт жана Өнүгүү Прогресс фракциялары демилге көтөргөн. Кызуу талкуулардан кийин Өнүгүү Прогресс өз пикиринен баш тартып, ал эми Ата Мекен караманча каршы чыккан. Ушул эле теманы улай баш мыйзамдын табылгандыгы тасыкталган жок. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутат Аида Салянова төрага Чыныбай Турсунбековго баш мыйзамдын түп нускасы табылдыбы деген суроону козгоду. Ал өз сөзүндө так эмес, башаламан жоопторго караганда силер документтин түп нускасы эмне экендигин билбейт окшойсуңар деп белгиледи. Турсунбеков депутаттын соболуна бул суроо жыйындын регламентине туура келбестигин айтып, так жооп айтуудан баш тартты деп жазат жергиликтүү маалымат каражаттары. Эске салсак, бүгүнкү жыйында референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоору 3-окууда талкууланды. Аба ырайы кескин өзгөрүп, суук түшүшү менен Баткенде көмүрдүн баасы көтөрүлдү. Аргасыздан алышат дейби айтор, сатуучулар каалаган баасына сатып жатышат. Жергиликтүүлөрдүн дерлик баары азырынча кышка отун камдай элек. Облус аймагында жылына 200 000 тонна көмүр өндүрүлүп, шаарга келгенге чейин ортомчулар 2-3 сомго кымбаттатып, элдин айласын кетирип жаткан чагы. Баткендеги кара алтындын баасы тууралуу Камчыбек Ходжаев сөз кылат. Бүгүндөн тарта Евразия экономикалык биримдик өлкөлөрүнөн Кыргызстанга импорттолгон товарларга коштомо кагаз талап кылынат. Бул туурасында мамлекеттик салык кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда, Евразия экономикалык биримдик өлкөлөрүнөн кирген товарларды мындай жол менен эсепке алуу системасы Кыргыз өкмөтүнүн токтому менен күчүнө кирген. Товар импорттогон ишкерлер мындан ары коштомо кагаз алууга милдеттүү. Ал эми буга чейин чек арадагы көзөмөл өткөрүү жайынан толтурулуп келген талондор ушул эле токтом менен жокко чыгарылды деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, Кыргызстандын аймагынан чыгарылган товарларга коштомо кагаз талап кылынбайт. Жаш жоокерлерди аскерге узатуунун күзгү чакырыгы уланууда. Ош облустук аскер комиссариаты бүгүн 7 райондон келген 50 жаш жоокерди аскер кызматына жөнөттү. Алар өз калоосу менен келген 18 жаштан 25 жашка чейинки уландар. Аскерге узатуу салтанатына областын аскер комиссариатынын өкүлдөрү жана жоокерлердин жакындары катышты. Кыргызстандагы ар бир жашы жеткен жаран милдеттүү түрдө аскерди кызмат өтөп келиш керек. Катардагы аскер, сержанттык курамдагылар үчүн аскердин кызмат өтөнүн мөөнөтү 1 жыл. Армияга кеттим, Бишкекке военный институтка бөлүндүк. Өз каалоом менен баратам, барып армиядан иштеп, ошол жактан ар жака ошондой иштеп кеткен пландар бар. Сиздер ушул сатка алынган жаңылыктар менен тааныш болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктарды ынтымак чекит KG сайтынан дагы таанышсаңыздар болот.
Амен болсо сиздер менен коштошом, ар дайым жакшы жаңылыктар менен амандашалы, саламатта калыңыздар.